Камчыбек Кыдыршаевич, экс генералыбыз айт намазына келип кечирим сурап, жала жапкандарды мен да кечирдим деп ушинтип баягы чыныгы мусулман адам катары ошол айтчу нерселерди айтып атса, кээ бирлери кылгылыкты кылып коюп, ушинтип эми жала эме кечирим сурап башыңа топу кийип ушинтип атасың деп атат да. Туугандар, мен силерге айтып коеюн, Камчыбек Кыдыршаевич, сени экөөбүз кыла албаган, 30 жылда мен деген чиновниктер кыла албаган нерселерди акыркы бул аз срокто кылып кетти да. Бул ошол эле коррупцияны түп тамыр менен жок кылбаса дагы 85%-ын жок кылды. Экинчиден, чегарада канча деген биздин жапжаш балдар өлүп кетип атты. Ошол чегарада нерселерди күнү түнү уктабастан барып маселелерди чечип атты. Границанын немесин тактап, ошол нерселерди чечип атты. Үчүнчүдөн, эң эле самый главный, Кыргызстанда криминал баш отунан бери кирип алган экен да. Ошол нерсени түп тамыры менен жок кылды. Аны кылыш үчүн биринчиден дух керек болчу да. Кыргыздын духу керек болчу. Камчыбек Кыдыршаевичтен мен ошону көрдүм. Ал өзүнүн жанындагы, тагдырындагы, жашоосундагы ошол нерсеге сайды. Азыр ойлоп атасыңар, бул криминальный жашоодо, криминалдын бул понятиясында бул нерсе калып калат деп. Ал өзүнүн тагдырын ошол нерсеге сайды, тоопкерчиликке. Уй бүлөсүн эметти, коркунучта, азырчы баардыгы коркунучта. Ошентип болуп турса дагы силер анын артынан жаман нерселерди айтып эметип атканыңар туура эмес, туугандар. Андай нерселерди бетине айтышыңар керек эле. Бетине айта албасаңар, бийликтен кеткенден кийин ал нерсени айтпай эле коюшуңар керек болчу. Ассаламу алейкум.